башталыпты уже. Организм ушунчалык керемет нерсе, өзүнүн кандай эмне кылышты билет. Сурайын буюрса уже подсознайно өзү билет. Ошого эле жол ачып беребиз. Ошентип буюрса жакшы болуп кетет. Мына колу жакшы болсун, уже ылдыйдан сүрүттөнөй болчу, өйдөдөн жүрөк болчу. Мына буюрса жакшы болуп кетет. Баары жакшы болот. Башымды ийип бул трендти эң жакканы ушу медитация болду. Баардык көйгөйлөрдүн чечүүсүнө медитациянын таасири өтө чоң экенине чындап ишендим, түшүндүм. Мен 54 жаштамын. Доктор Өмүрбек агайды угуп калып келип калдым эле. Аябай абалым оор болчу. Өтө катуу депрессияга түштүм эле. Агайдын биринчи сабагына катышканда эле майдын аягында катыштым эле. Андан бери 4 ай өттү. Мен ошол медитациясын жасап жүргөн убакта аябай катуу козгоду, жүрөгүм ооруду, давлениям көтөрүлдү, кайра түштү давлениям. Болгон оорулардын баардыгын козгоду. Андан кийин козголот дегенине ишенип аягына чейин бир да үзбөстөн эртең менен эрте туруп медитацияны жасап аттым эле. Кудайга миң мерте шүгүр, ушул агайды себепчи кылганына. Мен азыр результаттарым аябай жакшы, жүрөгүм да мурдагыдай оорубай жакшы болуп калдым. Башым давлениям ошол убакта эле жакшы норма болуп калган. Азыр энергичная болуп, өзүмдү аябай жакшы сезип, азыр агайдын экинчи сабагына катышкандан кийин өзүмдү аябай жакшы сезип калдым. Мен силерге айтарым, эгерде агайдын сабактарын көрүп, агайдын медитацияларын көрүп жүргөн болсоңор, сөзсүз катышкыла. Сөзсүз результат аласыңар. Себеби агайга мен 100% ишендим. Рахмат, агайга чоң ийгиликтерди каалайм, ыраазычылыкты билдирем. Ошондой эле бул козгогондо кандай козгойт? Ошо жүрөгүм ооруп, өзүмдү жаман сезип баштаганда, эртең менен таң атпай турганда эле ичим бир аз ооруп баштаганда эле, чуркап барганда эле, кадимкидей эле жана ичегени тазалагандай болуп эле атып, бир жума ошондой таңгамаал атып, аябай корктум, бирок ошол атканы жакшы болот экен. Себеби агай айтат, ошол мезгилде эң жакшы туура тазаланып аткан мезгил ошол болот экен. Андан да коркпош керек экен, медитацияны эле жасай бериш керек экен. Ошо козгогон мезгилде ичи аябай өткөрөт экен. Мен бир жума ичим аябай өттү. Ошондо да корккон жокмун, себеби агай айтты, ошол ичиңер тазаланып, ошо эме жүрүп атканда сөзсүз ичи өтөт экен. Ошондон коркпостон медитацияны жасай бериңиздер. Урматтуу достор, бүгүн Жалал Абад шаарындабыз. Биздин онлайн медитациядан бир жакшы таасир алып, ден соолугуна ийгиликтери жетишкен эже менен кичине сүйлөшөбүз. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, эже. Мен аябай жакшы эки сабагына тең катышып, Өмүрбек иним мен Аллага миң мертебе шүгүр, ыраазымын. Сахарым өтө жогору болчу. 30га чейин эле. 30га чейин, ооба, азыр сахарым түштү. Ден соолугум жакшы болду. Аллага миң мертебе шүгүр, ыраазымын. Өзүмдү аябай жакшы сезип калдым. Жашоо керемет экен, жашоого умтулуум. Күлүп эле калыптым го. Жакшы. Медитация, эң негизгиси медитация. Онлайндан эле ошончолук чоң результат алдым. Өтө оорум терең болчу, ички дүйнөм бүтүндөй бошоду. Ошон үчүн мен силерден ушу ден соолук керек болсо медитация жасасаңар, ден соолукка сахар дагы, давление дагы түшөт экен. Биринчи козгоду, аябай оорудум. 1,5 ай болду азыр мен жасаганыма. Аябай козгодубу? Өтө козгоду. Бутум кызып, денем кызып, түндөрү ысып, күйүп, ичим эзилип, аябай кыйналдым. Анан азыр бошотту, шүгүр. Ыраазымын. Ушундай достор, бул жерде адамдын ичине перестройка, стройка кетип баштайт ичине. Ишин жаза алыш бул өтө кыйын нерсе. Ошон үчүн башында адам аябай кыйналат. Анан акырындык менен результатка жетиш баштайт. Урматтуу достор, мына бизде 1 ай мурда бир эже буттарында варикоз бар экен.
азыр сүйлөшүп отуруп эле айтып калды же. Өз айтып коебуз. Ооба, мен Калматаева Сулукан Жүргөшовна, Карагыжы районунан болом. Онлайндан эле киргенмин, ошол агайды угупчу. 1 айда кетти варикозум. Ошо бутумдун үстүндө болчу, аябай томолок болуп шишип турчу жана тамырлары. 1 айдан кетти, анан дагы жакшы жери бутумун чыпалагынын тырмагы 3 катар өсчү. Анан ал сулуу болуп калыптыр, ону мактанып аябай тырмагым сулуу болуп калды деп агай деңсеп жүрүп, азыр маңдайымда келип отурам. Мен бутум сулукпай деп. Же кошко келип биздин борборго келип машыгып атат жатып. Биякта эс алгандар. Жакшы. Бул эже Бишкектен келди. Байке мастер. Өмүрбекти айткениңерден кийин айланайын, өзүм барып эле мынерде эме алгандан калган үйгө барып алып, ошо күнү өзүмчө бир эме болдум. Агай башкача кыйналып келдиңиз эле? Шунчалык кыйналдым го. Онан эртеси 3 күн катарасынан баягы эме алып туруп алдым. Негедир менин бир немеми алып бир таштагандай болсо, жеңил. Анан айтам да, мен ар кимге барып айта берем мен. Сен Өмүрбекти эме кыл, анан кийин ошондо результатын билесиң өзүңдөгүчү. Бар, мисалы ичиңдеги немең кандайдыр бир кеткенин өзүң сезбей каласың да. Мисалы мен биринчи көргөндө мен түшүнбөй эле эме кылдым. Түшүнбөдүм баягы сөздөрүн. Көрүм дедим го. Ооба, көрө бер, карай эме кыла бердим. Кийин анан 3-чү немесинен түшүнүп кетти да. Ошол. Кайсы видеолорун